Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Улуттук спорт телеканалында Дерби футбол викторинасынын 4-чү сезону уланууда. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумаймединов. Бул программанын алкагында биз катышуучуларга футбол темасындагы суроолорду узатып, мыкты футбол көрөрманын аныктайбыз. Жалпы 16 катышуучу болчу. Анын 81 финалдык беттештердин жыйынтыгында 8 чейлик финалга өткөн. Азыр чейлик финалдын 2-чи оюну. Аны эмесе катышуучулар менен таанышалы. Ырчы Мирбек Масалиев жана ошондой эле тамада сценарист Бек Темирбеков. Буга чейин 8ден 1 финалда Мирбек мырза блогер Акылбек Өмүрбековду, ал эми Бек мырза болсо диджей алып баруучу Нурлан Бактыбековду утуп алган. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Маанайлар жакшыбы? Бүгүн жеңем. Алейкум ассалам, жакшы шүгүр. Бүгүн жеңем деп канча пайыз ишенип жатасыздар? Жеңем деп 100% айта албайм. Мен тагдырга жазганын көрө беребиз. Утулуп калган тарымай жок дегендей. Аракет кылабыз колдон келишинче. Бек мырза, канча пайыз фаворит деп ойлойсуз? Жок, мен бүгүн эмедем Атлетикадаймын да. Экинчи номери менен ойнойм да. Негизи Мирбек мырза күчтүү. Ачык айтканда. Мен бүгүн мындай элемин дегендер опасный болот да, акырын жайлап кетет. Негизи футбол көп көрөсүздөр, жумасына канча оюн көрөсүздөр? Негизи футбол жашооңуздарда канчалык? Футбол мен Барса азыркы учурда Барса, Атлетико, Реалдын оюндарын калтырбайм. Бүт көрүп атам азыр. Анан тетиги Ситиге Хусанов өтүп эле ошо Ситинин оюндарын көрүп атам. Мен өзбек Демек жумасына 3-4 оюн. Жок дегенде 3-4 оюн көрөм жумасына. Бек мырза. Мен бир аз алысыраак андан эме. Анткени мен негизи эки жумуш мененки ошон үчүн убакыт жок. Убакыт болгондо кээде Барсанын оюндарын көрүп коем. Бирок бардыгы эмес, кээде. Негизинен жумуш мен Мирбек мырза бекерчи да деп койсун. Жол иши бош убакта футбол жокточу. Бул FIFA ойнойт да. Мына Чемпиондар лигасынын чучугулагы болуп өттү. Реал Манчестер Сити туш болду. Ким утат деп ойлойсуздар? Анан экөөңүздөр мына Барселонага көрмаңыздар. Барселона быйыл Чемпиондар лигасынын канчалык кайсы баскычына чейин бара алат? Ла Лигада канчалык шансы бар? Мен азыр айтып коеюн. Баары эми тагдырга байланыштуу болот, бирок ушул жерден бир уверенно айтып коеюнчу. Барса чемпион болот Ла Лигадан, эч кабатыр албай эле койсоңор болот. Лига чемпионовду да утабыз, Кубок Королевин да утабыз. Азыр бизде настрой катуу, балдардын баары мындай энергичный да азыр. Бек мырза. Мен орусча айтканда на трезвый голову айтайын. Чемпиондар лигасы ал жакта баары күчтүүлөр. Ошон үчүн эми жок дегенде бир жарым финалга чейин жетет деген ишеним бар. Ла Лигада буйруса чемпион болушу ыктымал. Азыркы темпте кете берсе. Ал эми Испания кубогу эми буйруса жеребевка болсун. Реал түшүп калса буйруса утабыз да. Реал Манчестер Сити. Командама көрмандык кылып кичине дух берип айтып атам да, мындай айтканда. Реал Манчестер Сити мырза болсо утат деп ойлойсуздар? реальный мындай көз караш менен айтып атат. Реал Сити ким утат? Азыр экөө тең бир аз туруксуз оюндарды өткөрүүдө, кандай ойлойсуздар? Сити утат. Бирок эме болуш керек, акыркы трансфердик терезеде эме Сити көп оюнчуларды алды, бирок азырынча такайта албайсың, кандай ойноп кетет. Себеби бир амплуага эле экиден игрок келип атат, мисалычы, же болбосо кандай бир орусча айтканда низший дивизиондон алып атат. Пеп Гвардиола дагы азыр кандай аны алып кете алат, бул бир. Экинчи маселе Ситиде бар эми бир учурда сонун оюн көрсөтүп коюшу мүмкүн, ошол эле учурда такыр жоголуп кетиши мүмкүн. Более стабильный жагынан азыркы канчалык баягы көйгөй болбосун, Реал Мадрид кичине фаворит көрүнөт. Эми оюнга кайтып келели. Биздин оюн адаттагы эле 7 раундтан турат. Ар бир раундтун жеңүүчүсүнө бірден упай беребиз. Эгерде тең чуу болуп калса, эки тарапка бірден упай жазылат жана жыйынтыгында ким көп упай топтосо, ошол тарап жеңүүчү аталат. Анда эмесе биринчи раунд. Биринчи раунд машыгуу деп аталат. 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүктүн экөөсүндө ким жеңишке жетсе, алгачкы упайды беребиз. Биринчи бөлүк алып баруучу футболчунун ойногон клубун жана клубда ойногон номерин айтат. Сиздер кайсы оюнчу экендигин табышыңыздар керек. Түшүнүктүү? Ким биринчи баскычта басса, клубда ойногон ошол оюнчу жооп берет. Мисалы, Аль Наср 7-чи номер. Туура жооп Роналду. Кетти аны эмесе. Реал Мадрид клубу 6-чы номер. Камавинга. Камавинга, эсеп 1-0. Экинчи, Манчестер Сити клубу 20-чы номер.
Бернардо Силва. О, Бернардо Силва 2-0. Мирбек мырза. Ойгонобуз, ойгонобуз. Атлетико Мадрид клубу 19 номер. Альварес. Ооба, Хулиан Альварес, эсеп 2-1. Арсенал клубу 30 номер. 30 номер эме. Пас берейинби? Айтып көрөйүн, болбосо бек айтып кое берет да. Жана итальянский Каляфиори эле ким эле? Калафиори. Жок, Жок, ал эмес, 30 номер. бек айткандан кийин кайра айтсам болобу же болбойбу? Жок, бирден эле, жок. Кое турам да десең. Бек кайтырып кандай. Так, 30. Жок, жок, вариант катары айтып коерейинчи. Арсеналда кимдер бар эле? Бир ал 11 болчу кантип. Арсенал бир oyunчусун айтып койсо мүмкүн туура келип калат. Эме, вариант жок. Рахим Стерлинг. Рахим Стерлинг. Отуз. Эсеп 2-1 жана акыркы 5-чи суроо. Бавария клубу 6 номер. Эме. Кимик беле? Ооба, Йозуа Кимих. Эсеп 2-2, биринчи бөлүк ошон тең чыгуу менен жыйынтыкталды 1-1. Экинчи бөлүк бул ирет бир футболчунун атын айтам, сиздер ошол футболчу кайсы клубтан карьерасын баштаганын айтышыңыздар керек. Мисалы Роналду десе Спортинг деп жооп беришиңиздер керек. Кеттик аны эмесе. Уэсли Снейдер. Снейдер деген ким эле өзү? Уэсли Снейдер. Эме. Дароо жооп бериш керек, баскыч баскандан кийин 5 секунд. ПСВ, Аякс, Фейнордта Голландиянын клубу. Ооба. Фейнорд берейинчи. Фейнорд, да? Тилекке каршы туура эмес. Сизде вариант барбы? Мен айтып көрөйүн анда, голландец болсо. Так. Аякста көргөн эмесмин да. ПСВ деп көрөйүнчү. ПСВ туура жооп Аякс. Аякста Уэсли Снейдер. Аякс клубунда ойногон. Интерде жылдыз жанган десек болот. Кийинки Лука Модрич. Ал хорватский клубда ойноп турду анда. Тоттенхэм эмес да точно турабы? Тоттенхэмге Жооп берип көрүңүздөр. Лука Модрич. Кайсыл клубтан карьерасын башташы? башташы? Клубтар бар эле. Бирден эле вариант айта алат экенбиз да? Ооба, бирден эле. Вариант. Карабайдан клубтар эмес. Жок, билбейм. Чемпиондор лигасында ойногон клуб десек болот. Ойногон чемпион болгон эмес. Жок, негизи чемпиондор баягы. лигасында болгон эмес, ойноп турат. Хорватиянын эң эле белгилүү клубу ошо го дейм. Европада аты айтылып калган клуб. Атын эсине албайт анан. Ошо Хорватия эле. Туура жоопту айтып берели анда. Динамо Загреб. Динамо Загреб оңой эле болчу. Кийинки Златан Ибрагимович. Ибрагимович швед болсо. Аяксты берейинчи, ошоктон көргөм аны. Аякс, жок, тилекке каршы. Шведтердин кандай эмеси бар эле? Клубтары. Бул деле чемпиондор лигасын ойногон уккансыз. Эстеш керек эми. Швециянын кайсы клубу бар? Сирена Звезда беле ушундай бар беле эмне? Ал эмес. Жок, Црвена звезда ал башка, бул Мальмо. Швециянын Мальмо деген клубу. 4-чү Иско. Испанец болсо Испания деле ойноп турду анда. Кайсы клуб? Кайсы клубтан? Ээн азыр адашам да. Эме эле болчу. Испанияда да. Ошо Испанияда эле. Вариант 1, Так. Малага, 2, Реал Сосьедад. 3 вариант керек. Малага болот. Малага. Мирбек мырза, сизде вариант барбы? Соседатта ойноп тур. Сосьедадта жок. Валенсиянын тарбиялануучусу. Андан кийин Малагада ойногон. Бирок карьерасын Валенсияда баштаган. Акыркы 5-чи суроо Гүлжигит Алыкулов. Биринчи клубу Алга деп коебуз. Возможно. Бул Кыргызстан эле клубу. Кыргызстандык клуб. Бек мырза, сиз өзгөчө билишиңиз керек менимче. Мен эгер ушул подсказка болсо анда Карабалта деп берейинчи. Карабалта клубунда карьерасын баштаган. Бул раундда ошентип 1-0 эсебинде Бек мырза жеңишке жетти. Жалпы эсеп 2-1 жана 3-чү бөлүк. Эгерде бул бөлүктө Мирбек мырза ута турган болсо, анда теңчү болот. Бул ирет футбол клубтарынын аттарын айтам. Сиздер кайсы чемпионатта ойнойт? Италия, Испания айтасыздар, Мисалы Барселона, Испания. Биринчи Монца. Эме эле. Монца. Францияныкы да. Франция жок. Монса? Монса деген эме да.
Италияныкы да. Италияныкы 1-0. Санкт Паули. Бразилияныкы. Жоқ. Сан Пауло десе. Санкт Паули. Бразилия. Жоқ, Бразилия дедіңіз, Aa, Так, Санкт анда Паули. Паули вақтық. Санкт Паули. Короче, ошак жактарда айтасың да, бир ошак жактаркы да, Европаныкы эмес да железно. Жоқ, эмеде бар да, жаңа Гремио деген сияқты да бар да, тияқта да, бияқта да бар окуп го. Эме бар. Жок, Бразилиядан кийин. Германия. Германияда А, Германия. Бундеслигада ойнойт Санкт Паули. Гронинген. Гронинген деген клуб. Норвегия. Жоқ. Анда эменики экен. Гронинген. Кайсы бул мамлекет? Аты кайсы жакка окшош болот? Белгилүү оюнчулар ойноп кеткен. Бельгияныкы экен анда. Жок, Нидерландтар. Нидерланд. Робен ойногон карьерасынын башында да аягында дагы. Эсеп 1-0 акыркы 5-суроо Флуминенсе. Бразилия? Бразилия. Эсеп 1-1 бул раундда тең чыгуу. Эми жалпы биринчи раунддун жыйынтыгында Бек мырза жеңишке жетти. Биринчи упайды Бек Темирбековго беребиз. Эсеп 1-0. А биз улантабыз экинчи раунд. Экинчи раунд VAR деп аталат. Бул ирет сүрөт аркылуу. Мисалы сүрөттө Барселонанын эмблемасы, анан Польшанын желеги, анан 2 деген жазуу чыгат. Демек, Барселонада ойногон 2 польшалык оюнчунун атын айтышыңыздар керек. Левандовский, анан Шесни. Түшүнүктүү, э? Кандай болуп калды? Азыр бир клубтун эмблемасы, анан бир өлкөнүн желеги чыгат. Анан сан чыгат 2 деп. Демек, ошол клубта ойногон 2 италиялык оюнчу. Кызыктуу экен. Кеттик аны эмесе, биринчи сүрөт, биринчи суроо. Собозлай. Баскычты басып жооп беребиз. Ливерпуль, Аха. Собозлай, Венгрия. Туура жоопко өтөлү. Ливерпульда ойногон венгриялык оюнчу, чабуул үмүт алган жарым коргоочу Доминик Сабослай. Эсеп 1-0 Мирбек мырза алдыда. Улантабыз экинчи бөлүк. Бул кайсы оюнчулардын аты? Голландия, Нидерланды, Интерде. Экөө болуш керек. Ооба, Интерде ойногон 2 голландиялык оюнчу. Баскычты басып жооп беребиз Мирбек мырза, унутпайбыз. Интерде кимдер бар азыр? Интердин составын табышыңыз керек. Күнү-түнү FIFA нейсиз? Жашайсыз го жакта деп койбойсуңбу? Эми актуалдуу футболисттерди жакшы билет деген. Так, Интерде ойносо, голландиялык болсо. Экөөсү тең коргоочу десек болот. Бирөөсү борбордук коргоочу, бирөө канатта ойнойт. Анда эме экен. Де Брил бар бирөө. Защитник. Экөө тең коргоочу дедиңизби? Ооба. Жооп берем десеңиз, баскычты басып. Ой. Деврей анан? Деврей менен экинчиси. Бир. Жок деп. Бек мырза. Вариант жак. Таптакыр, э? Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Стефан Деврей, борбордук коргоочу, анын айтты экинчиси бул Дензел Думфрейс. Думфрейс таппай калдык. Эң жаман изиз, эң слабыйын таптыр, тигин таппай калдырыз. Эсеп 1-0, бул ирет упай бербейбиз. Кийинки үчүнчү сүрөт, үчүнчү суроо. Арсенал, Испания. Арсеналда ойногон 2 испанец. Эме? Атын өчүк. Ким? Бир дарбазачы, бир жарым коргоочу. Дарбазачы эме да. Аты ким? Санчес беле? Робертсон беле? Роберт беле? Санчес беле? Челсинин дарбазачысы. Ал Челсиники, э? Арсеналда Испаниядан дарбазачы барбы? Анан жарым коргоочу. Же эме дарбазачы, э? Ветеран болуп калган дарбазачы анда, э? Жок, учурда эле номер 1-чи эле дарбазачы. Ошондойбу? Ардего, жок, ал эме эмес да, жок. Эмес да. Мирбек мырза, сизде вариант болсо айта берсеңиз болот. Болуп турганда. Эгерде вариант жок болсо, туура жооп өтөлү анда. Жок, менде деле вариант жок. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Испанияда тагыраагы Арсеналда ойногон испаниялык оюнчулар Микель Мерино жана Давид Рая. Железде тапмак эмеспиз го. Деме, Меринаны эсте албай калдым эмеде. Вратарь эстедиңби? Жок, төртүнчү
Бавария, Португалия 2. Вообще баштырып Баварияның койду го. португалисттер кимдер бар Баварияда? Баварияда ойногон. Бирөө латераль, бирөө жарым коргоочу. Бирөө ким дедиңиз? Коргоочу. Капталдагычы латераль. Бирөөсү жарым коргоочу. Атын айтып таштадыңызбы сиз? Жок. Футболисттин? Жок. Бул латераль деди. Экөөсү тең жакында эле келген, жайында келди болуш керек. Бирөө Бирөө коргоочу, бирөө жарым коргоочу дедиңиз, э? бирөө Германияда эле ойногон, бирөө Англиядан келген. Жок, таппайм. Жок. Туура жооп көтөр анда. Биз что-то Баварияда ойногон эки португалиялык оюнчу бул Рафаэль Гейрейро жана Жоао Палинья. Бирөө Фулхэмден, бирөө Боруссия Дортмундтан өткөн. Кийинки суроо бул ирет эми оңоюраак болот деген ишеничтебиз. Так, эми санайлы. Мендеш, Мендеш, Невеш, Невеш, Витиня. Витиня. Ким эле биринчи? Төртөө барбы? Төртөө да ошондо. Чабуулчу калды. Коргоочубу? Чабуулчу калды. Эме экен, Рамос. Рамос. Гонсало Рамош. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Канчалык деңгээлде туура болду? Жоо биргеликте байкайбыз. Нуну Мендеш, Жоао Невеш, Витиня жана Гонсало Рамош. Эсеп 1-1. Кийинки акыркы, жок, акыркы эмес, 6-чы суроо. Да, 7 суроо жалпысынан. Атлетико Мадрид, Норвегия. Атлетико Мадрид кече жакында ойноду. Бул оюнчу деле жакында эле келди. Составта чыгабы, стартка же чыкпайбы? Башына стартка чыгып жүрөм, бирок акыркы учурларда чыкпай калдым да. Эме, Шарлот. Туура жооп көтөрөлү, дароо эле. Анткени бул чындык эле Александр Сёрлот болчу. Келиңиздер, туура жооп көрөлү. Эсеп 2-1. Норвегиялык узун бойлуу чабуулчу. Эсеп 2-1 жана акыркы суроо. Бек мырза эсепти теңөөгө акыркы мүмкүнчүлүк. Боруссия Дортмунд, Австрия. Боруссия Дортмунд, Австриядан ким бар? Бир эле оюнчу, австриялык. Позициясын айтасызбы? Жарым коргоочу. Вообще башкаты кол. Боруссиянын курамын билесиздерби негизи? Жакшы эле билесиз. Стартта ойнойбу? Стартта эле ойнойт о. Австриянын капитаны десек деле болот, Австрия курама командасы. Алабадан кийин эле эң белгилүү оюнчу го дейм. Атактуу, э? Эми аябай Роналдудай эмес, бирок Жок, Австриянын улуттук деңгээлде, улуттук деңгээлде. Алабадан кийинкилер оюнчулар бар. Туура жооп көтөрөлү. Демек, бул ирет биз алдагы убагында Марсел Завицер. Демек, бул раунд ошону менен жыйынтыкталды. 2-1 эсебинде Мирбек мырза жеңишке жетти. Жалпы эсеп болсо 1-1. Элим авто компаниясы Америкадан арзан жана ишенимдүү түрдө машина алып келип беребиз. Биздин адистер Американын аукциондорунан жана автосалондорунан арзан баада сизге жакшы машиналарды алып бере алат. Бул албетте Кыргызстандын базарынан Америкадан алдырган машиналар 30%га арзан түшөт. Америкадан Кыргызстанга машиналардын келген убактысы канча десеңиз 60-70 күндү түзөт. Ошондой эле машина алганга акчаңыз жетпей атса, анда Элим авто компаниясы $10,000 чейин каржылоону караган. Ошондуктан Элим автодо Америкадан алганга эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жана эң ишеничтүү компания. Биздин дарегибиз Россия бизнес борбору Разаков 19-да жайгашканбыз. Элим авто элибиздин кызматында. Биз 3-чү раундга өтөбүз. 3-чү раунд, бул жакта 3 категория бар. 3 категорияда биздин катышуучулар тандаш керек. Ар бир категория боюнча биз 10 суроо беребиз. Негизи оюндун шарты боюнча утулуп келе жаткан жаат биринчи болуп тандамак. Азыр эсеп 1-1. Мен категорияларды айтайын, мүмкүн өзүңүздөр бөлүшүп аласыздар. 3 категориянын бирөөсүн тандашыңыздар керек. Италия футболу, машыктыруучулар жана футболдук география. Кимиңиздер кайсыл категориядагы суроолорду жакшы суроолорго жооп берем деп? Бек тандай бер. Жактаныңыз. Ошол үчөө жөнүндө суроо кетеби, э? Италия футболу жөнүндө биринчи, экинчи машыктыруучулар, анан футболдук география.
Сиз кайсысын тандасаңыз ошол темада суроолор болот. Ошол темада 10 суроо берилет. Анан ар бир суроого 7-8 секунддун ичинде бат-баттан жооп бериш керек. География деген алып турсак кандай болот экен, Эмелер да. Мисалы бул чемпионат каякта өткөн же болбосо бул стадион каякта жайгашкан. Сыяктуулар. Италия футболун канчалык билесизби? Машыктыруучулардын аттарын билесизби? Машыктыруучулар билесизби? Тең эле. Бек мырза, сизге кайсыл категория жакын болот? Жөнүн тең алсызмын да. Таныңыз. Башкат калды. Машыктыруучулар кыйын эмеспи десең? Машыктыруучулардын аттарын канчалык деңгээлде билесиз? Ошого жараша да эми. Так. Географияны эле тандайт окшойм. Географияны да. Анда эмесе кеттик. Болушунча бат-баттан жооп берүүгө аракет кылышыңыздар керек. Максимум 10 секунд. Аз мен жооп берем. Ооба, кеттик аны. Камп Nou стадиону кайсы шаарда жайгашкан? Барселона. Сергей Милинкович Савич кайсы өлкөдө ойнойт? Савич болуп атканда. Бат-баттан байке. Так. Кайсы өлкөдө ойнойт? Сербия деп көрөйүнчү. Стэнфорд Бридж стадиону кайсы шаарда жайгашкан? Стэнфорд Бридж. Эмеде. Челсиники да. Шаар керек, кайсы шаар? Так. Челси каяктыкы? Лондон деп коеюнчу. Дүйнө чемпион 2010-жылы дүйнө чемпионаты кайсы мамлекетте өткөн? Мамлекеттеби? Ооба, 2010. Мамлекетин билбейм, бирок Африкада өткөн. Так, мамлекет. Кот д'Ивуар деп коеюнчу. Парк де Пренс стадионунда кайсы команда көп ойнойт? ПСЖ. Кларенс Зедорф кайсы улуттук курама команда үчүн ойнойт? Зедорфтуку эме, Голландия. Неман клубу кайсы өлкөнүн чемпионатында ойнойт? Неман Белоруссия. Расмус Хойлунд кайсы өлкөдө төрөлгөн? Хойлунд так Англия. 2026-жылы дүйнө чемпионаты кайсы өлкөлөрдө өтөт? 26 эмеде өтөт, Америкада. Кайсы өлкөлөрдө? Мексика. 3 өлкөнүн атын айтышыңыз керек. США-да өтөт. Мексика и Марокко деп коеюнчу. Арсенал клубунун стадиону кандай аталат? Арсенал клубунун Стадиону кандай аталат? Так. Билбейм. Эмгениңиздер туура жоопторго өтөр. Камп Nou албетте Барселонада жайгашкан. Биринчи упай. Сергей Милинкович Савич Сауд Аравияда ойнойт. Аль-Хиляль клубунда. Сиз Сербия деп жооп бердиңиз. Клубду айттыңызбы сиз? Кайсы өлкөдө ойнойт дедим. Кайсы өлкө? Сауд Аравия деп. Мен сбор каякта экенин, бирок сбор деле туура эмеспи? Кийинки Стэнфорд Бридж албетте Лондондо жайгашкан. Экинчи туура жооп. Дүйнө чемпионаты 2010-жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн. Парк де Пренс стадионунда ПСЖ ойнойт. 3-чү туура жооп. Зедорф Голландиядан 4-чү туура жооп. Неман Белоруссиядан 5-чи туура жооп. Расмус Хойлунд Данияда төрөлгөн. 2026-жылы дүйнө чемпионаты Канада, Мексика, АКШда өтөт. Арсенал клубунун стадиону Emirates. Демек сизде 5 туура жооп. Эгерде азыр Бек мырза 6 туура жооп берсе, албетте упайды алып келет. Италия футболу же машыктыруучулар? Машыктыруучуларга такыр көңүл бурат. Италия клубунун эми аракет кылып көрөт. Италия. Футболу. Кеттик аны эмесе. Италия чемпионаты кандай аталат? Серия А. Серияда жалпы канча команда ойнойт? Бат-баттан. 18 берелчи. Италия чемпионатын эң көп уткан клуб? Ювентус. Серия Ада эң көп ойын өткөргөн оюнчу? Эң көп ойын өткөргөн оюнчу. Ветерандардан. Белгилүү эле италиялык оюнчу. Дарбазач эмес? Аны айта албайбыз. Жооп керек. Буфон берелчи. 2023-2024 жылдагы сезондо кайсы клуб чемпион болду? Интер. Өткөн сезондо чемпионаттын мыкты бомбардири ким болгон? Жок. 2024. Златан Ибрагимович Италияда кайсы клубтарда ойногон? Ювентус, Интер, Милан. Адемала Лукман кайсы клубта ойнойт? Аталанта. Италия чемпионатында 200дөн ашык гол киргизген, карьерасын жыйынтыкта элек бир гана оюнчу бар, ал ким?
дагы деле ойноп атабы? 200дөн ашык киргизген да? Ами. Нападающий экен да. Криштиану Роналду канча жолу серия Анын мыкты бомбардири болгон? Акыркы суроо. 2. 2. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Италия чемпионаты серия А деп аталат. Биринчи туура жооп. 20 команда катышат. Эми көпчүлүк эле чемпионаттарда 20 команда. Германия менен Францияны эске албаганда. Италия чемпионатын эң көп уткан клуб Ювентус 36 жолу уткан, Интер 20, Милан 19. Эң көп ойын өткөргөн оюнчу Буфон 3-чү туура жооп. Өткөн сезонда Интер чемпион болгон, 4-чү туура жооп. Өткөн сезондо мыкты бомбардирди Лаутаро Мартинес алган. Златан Ибрагимович Ювентус, Интер, Миланда ойногон, 5-чи туура жооп. Адемоло Лукман Аталантада ойнойт, 6-чы туура жооп. Италия чемпионатында 200дөн ашык гол киргизип, бирок азыр карьерасын жыйынтыктай элек бир гана оюнчу бар, ал Чиро Иммобиле. Криштиану Роналду мыкты бомбардир деген сыйлыкты бир гана жолу алган. Демек 6-5 бул раундда Бек мырза жеңишке жетти. Ошентип жалпы эсеп 2-1. Биз болсо 4-чү раундга өтөбүз. 4-чү раунд кайрадан сүрөт аркылуу суроолор болот. Биз эки футболчунун келбетин бир сүрөт кылып койгонбуз. Азыр бир сүрөт көрсөтүлөт. Ал жакта эки оюнчу, бирөөнүн көзү, бирөөнүн кашы болушу мүмкүн. Кайсыл эки оюнчу катылгандыгын табышыңыздар керек. Анда эмесе биринчи сүрөт баскычты басканды унутпайбыз. Бек мырза. Атлетикадагы эме. Атмыш ким эле? Де Пауль. Бул кандай? Атлетикада ойногон эки оюнчу экен алда. Бирөө Де Пауль. Просто аттарын эле айтып коесуң, Аттарын айтып Бинер. Кайсы эки оюнчуну бириккени? Биригип турат, э? Де Пауль менен Де Пауль жана Жок, Гризман деп берейинчи. Гризман. Мирбек мырза. Кайсы эки оюнчуну көрүп турасыз? Мындай кетип атса. Де Пауль Альварес менен Де Пауль экен. Келиңиз, туура жооп өтөлү. Кимдики туура? Де Пауль, Альварес жана Гризман. Бул Альварес менен Де Пауль. Демек, Мирбек мырза туура болуп чыкты, эсеп 1-0. Ушундай эле эртерээк басканга аракет кылабыз. Кийинки экинчи сүрөт. Бул Вини менен Эндрик экен. Кошуласызбы же, вариант барбы? Ошол. Эмнеден улам таптыңыз? Көзү, мурду. Эндриктин чачы Вининин мурду оозу болуп атат да, кичине окшошуп кетет. Келиңиздер, туура жоопту көрөлү. Бул Реал Мадридтин эки оюнчусу Эндрик менен Винисиус Жуниор болчу. Эсеп 2-0. Биз улантабыз. 3-чү сүрөт. 3-чүсү да абдан кызык. Кайсы эки оюнчу? Бек мырза биринчи басты. Месси, Модрич. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Бул эки оюнчу, эки тең алтын топту алган Месси жана Модрич. Эсеп 2-1. 4-чү сүрөт бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Интердин эки оюнчусу. Бири чалуучу, бири коргоочу. Кайсыл эки оюнчу? Вариант бар бекиндер келет. 4-чү вариант. Жана эмени таап атпадык белек башында. Интерде эң белгилүү ким дедиңиз эле? Коргоочу ким да? Интерде. Жана Дүнферспи? Жок эмес. Бул эме экен. Айтып берейин же Бек айтабы? Мартинес жана? Айтып бериңизчи. Мирбек мырза. Бул ошо эме менен, жана Деврей менен Мартинес. Мартинес менен Деврей. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Биздин катышуучулар канчалык деңгээлде туура жоопко жакындады? Лаутаро Мартинес. Федерико Ди Марко. Кийинки 5-чи суроого өтөбүз. Дарро. Азырынча эсеп 2-1 Мирбек мырза алдыда. Арсеналдын эки оюнчусу. Ал экинчиси ким? Экинчиси ким дейт? Мына көздөрүнөн байкасаңыздар болот, экинчиси чачынан. Көзүнөн Ооз кимдики ошондо да? Прическанын эсиники ооз. Бек капталда уруп атат, экинчиси ким деп сурады. Айта берсин деп. кимге окшошуп жатат? Экинчиси эме болот эме? Чалуучу окшойт э? Так. Вариант барбы? Эме? Арсенал Одегор менен ким алла көз кимдики?
Бир. Вариант жок, Мартинелли деп берейинчи. Сизде бар вариант? Эме бул? Бир. Болбосо туура жооп өтөрөлү. Жок, вариант жок. Туура жооп өтөлү. Бек мырза Мартин Эдегар деп бир аз жакындады, бул Эдегар жана экинчиси Троссард болчу, бельгиялык вингер. Эсеп 2-1 Мирбек мырза алдыда жана акыркы суроо. Эсеп теңеп кетсе болот Бек мырза. Мирбек мырза ушул жерде чекти койсоңуз болот. Бул эме. Осимхан менен Дембеле экен. Келиңиздер, туура жоопко өтөрөлү. Эмнеден улам байкадыңыз? Көз Дембеле болуп атат, баш Осимхан болуп атат. Ооба, бул Усман Дембеле жана Виктор Осимхан жана ушуну менен бул раундка чекитти койду. Эсеп 3-1, жалпы эсеп кайрадан теңелет. Эсеп 2-2. 5-чи раунд. Бешинчи раундда жалпы 12 суроо бар. 4 суроо жеңил, 1 упайлык, 4 суроо орто, 2 упайлык жана 4 суроо кыйын, 3 упайлык. Сиздер алмак-салмак тандап, канча упайлык суроого жооп берем десеңиздер, ошого жараша упай берилет. Алмак-салмак жооп бересиздер. Мирбек мырза баштай берсеңиз болот. Өзүңүз тандайсыз. 1 упайлык суроого жооп бересизби, же 2 упайлыкпы, же 3 упайлыкпы? 1 упайлыктар жеңилирээк. Жеңил, 2 упай орто, 3 упай өтө оор. Жеңилден баштайлычы анда. 1 упайлыга. Анда жеңил болсо, мына эң жөнөкөй суроо, 2022-жылы Катарда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында кайсы курамалар ойногон? Франция, Аргентина. Франция, Аргентина 3-3, анан пенальтилер сериясынан кийин Аргентина жеңген. Эсеп 1-0. Ушундай эле, 1 упайлык. Айлимардан Шукуров кайсы клубда ойнойт? Эми, жаңында алмашпады эле. Торпедо беле. Акыркы жооп. Эс албайм. Торпедо клубунда ойнойт. Жакында айтылган. Эсепке алып кое берсек болот. Эсеп 1-1. Торпедо Беласта ойнойт. Жакында эле башка клубка кетем деп, бирок виза маселесинен улам кете албай, Торпедого да калды. Эсеп 1-1. Неманда ойночу беле? Жок, калды. Неманда 2023 ойногон. 2024 Торпедодо ойногон. Мирбек мырза. Ошо жеңилдете берели? 1 упайлыктан, Жоэл Кожо кайсы өлкөнүн чемпионатында ойнойт? Эме. 1 упайлык кетти. Жоэл Кожо кайсы өлкөнүн чемпионатында ойнойт? Эмеде Иранда ойнойт. Иранда, Эстеграл клубу. Эсеп 2-1. Жок, буну ойлоп атпайм мен. Жанагы 1 упайлык бир эле жол берилет, анан кайра экинчиге өтөбүз го депчи. Жок, 1 упайлыктан 4 бар. Азырынча бар да 4 суроодон тандайсыз. Жок, по-любому келебизби итоге ошого? Баары берилет да? Баардыгы берилет, 12 суроо тең. Ошо 1 упайлык. 1 упайлыктын акыркысы. Карлос Тевес Италияда бир гана клубда ойногон. Кайсы клуб? Неме? Карлос Тевес. Тевес. Аргентинецпи? Бой кичинекей. Бир эле клубда ойногон да Италияда. Ювентус дейинчи. Туура, Ювентусда ойногон. Эсеп 2-2. Эми 8 суроо калды. 2 упайлыктан 4-тө, 3 упайлыктан 4-тө. Се. Тандайбыз. Ошол 2 упайлык мындай ылдыйлап кете берели. Бразилия улуттук курама командасы үйүндөгү оюндарын кайсы стадиондо өткөрөт? Бразилиядагы белгилүү стадион. Так. Билинүү жүзүндө белгилүү стадион. Жок, билбейм. Туура жооп Маракана. Маракана деген стадионду менимче көпчүлүк эле көрөрмандар укса керек. Тилек каршы туура жооп болбу, эсеп 2-2. 2 упайлыгы. Футболчу канча гол киргизгенде гекса-трик деп атайбыз? Гекса-трик дегенде канча гол болот? 6 дейинчи. 6 акыркы жооп. Туура, бул 6 гол. Эсеп 4-2. Бек мырза алдыга чыкты. Сизде? Ошо 2 упайлыктан, 2008-жылы өткөн Европа чемпионатынын финалында кайсы курамалар ойногон жана эсеп канча болгон? 2008 Германияда болгонбу, Европа чемпионаты. Чемпионат Европа экинчи. 2008 Финалда кайсы эки өлкө ойногон жана эсеп кандай болгон? 2008, по-моему, 2008 Италия менен эме ойногон? Испания. Или чемпионат мира?
Dünya чемпионатында бирок өбө кездешкен да. Ал 2006 бирок. Ал Франция эме. Жок жок. Анан кийин 2006 Италия чемпион болду, анан 2 жылдан кийин Европа чемпионаты өттү. Ал жакта кимдер ойногон? Эстеп көрүңүз бир. 2008 э? 2008. Эме да, ошондо Россия жакшы оюн көрсөткөн ошол Россия болчу да. 3-чү орунду Үчүнчү алган. орунду. Россия жарым финалда кимге утулду эле ошол команда демек финалга чыкты. Россия эмени Голландияны утуп туруп чыккан. Эмеден по-моему Германияга утулса керек эле. Ушундай финалда кимдер ойногон жана эсеп канча болгондо ошону айтышыңыз керек. Эме. Так, жок эми азыр жаңылып калат. Короче, эме ойноп турду да, Испания менен Германия ойноп турду да финалда. Эсеп По-моему, Иньеста гол киргизеби? Или это чемпионат мира? Жок, чемпионат мира экен ал. Жок. Эме экен. Эсепти билбейм, бирок Испания менен эме ойноп турду. Германия. эсеп айтыш керек эми, болжолду мүмкүн туура чыгып калат. Эсепти болжол менен айтсам 1-0 деп коеюнчу. 1-0, ооба, туура. Испания Германия 1-0. Жалгыз голду Фернандо Торрес киргизген. Эсеп 4-4, эсептен келди. Ошондой эле. 2 упайлыктын акыркы суроосу. Көз айнек тагынып ойногон футболчунун аты жөнү ким? Дэвидс, Барселонанын легендасы. Эдгар Дэвидс, эсеп 6-4. 3 упайлык суроолор калды. Катары менен бере берели. Нидерландтар же Голландия чемпионаты кандай аталат? Голландия чемпионатыбы? Мисалы, Италия серия А, Испания Ла Лига, Голландия чемпионаты кандай аталат? Эндай хак билбейм. Билесизби? Жок. Эре дивизия деп аталат. Эре дивизия. Кийинки Андрей Шевченко кайсы жылы алтын топ сыйлыгын уткан? 2004. Акыркы жооп. Ошо 2004 адашпасам. Туура, 2004. Ошону менен эсеп 9-4. Кайдан билесиз Шевченко 2004 алган? Рональдиньонун эмесин көргөм. Да, кыскача документалдык киносунда 2004-жылы Рональдиньонун жылдызы жанып эле келип, анан ошол жерден эме атып калды. 3-чү орун алып калды алтын топтон. Ошол жерде Шевченко уткан эме бир кадры бар болчу да. Кийинки суроо Мирбек мырза сизге. Москва шаарындагы Лужники стадионунда кайсы жылы Чемпиондор лигасынын финалы өткөн? Охо. Лужникиде билесиз. 2000 Кайсы командалар ойногон, ошону билсеңиз. Манчестер менен Челси ойногон да. 2000 Ким уткан? Эме уткан. Челси уткан, по-моему. Сити Юнайтед беле. Жок. Юнайтед менен. Жан жаап. Жок. Юнайтед уткан. Роналду пенальтиден киргизе албай калып. Кайсы жыл ошондо? Ошондон кийин Роналду биринчи алтын тобун алган да. Демек, кайсы жыл? Биринчи алтын топ алып атса. Роналду менен Мессинин доору башталган жыл. Анда эме экен, 2010-жылы го дейм анда. Так. Отурсам. Жок, 2012 экен. 2012 деп ойлойсуз, Туура жооп 2008. 2010до ал Месси алып койгон, билесиздер. Ошол эле Иньеста, Хавин артта калтырып. Акыркы суроо, 2014-жылы Пушкаш сыйлыгын ким уткан? 2014-те. Пушкаш деген бул меники негизи. Эң кооз гол киргизгенге берет го Пушкаш сыйлыгын. 2004 чемпионаттан 2014. 2014-те. Эме болуш керек. Фарлан болуш керек. Эмнеге? Эме 2014 Жок, 2014 эме Дүйнө уткан. чемпионатында. Айтып берсем болобу? Мен ойройт ошо Фарлан эле болот ойнду, бирок ал сизде болуш барам, ага чейин Билбейм, мен деле билбейм. Эми Родригес болуш керек, билбейм. Бул Хамес Родригес 2014-жылы Колумбия Уругвай оюнунда гол киргизген. Демек, бул раундда Бек мырза кайрадан жеңишке жетти. Жалпы эсеп 3-2. Биз болсо 6-чы раундга өтөбүз. Алтынчы раунд кайрадан сүрөт аркылуу болот. Бул жакта Сүрөтүңөр жакында десең. бир команданын курамы көрсөтүлөт. Мисалы, ар бир позицияда желектер көрсөтүлөт да. Мисалы, дарбазада Германия, демек бул германиялык дарбазачы. Ошол
оюнчулар аркылуу бул кайсыл команда, клубтун атын Просто айтышыңыздар керек. клубту табышыбыз керек Ооба, да? клубту табышыңыздар керек. Ким биринчи баскычты басса ошол тарап жооп берет. Анда эмесе кеттик. Биринчи сүрөт. Кызыктуу экен. Баскычты басканды унутпайбыз. Кайсы клуб бул? Бул эме. Сити. Неден улам? Аканжи, Диас, тетиги Холланд, Дарвазачычы. дарвазачы Эдерсон, Бразилия. Бек мырза. ошол эле. Ошол эле. Келиңиздер, туура жоопту көрөлү. Эки хорватиялык оюнчу турат. Бул Ковачич менен Йошка Гвардиол, дарвазада Эдерсон Морес. Бул албетте Манчестер Сити. Эсеп 1-0, биз улантабыз. Экинчи сүрөт. Бул кайсы клуб? Белгилүү, Ооба, белгилүү эле клубтар. Дарвазада мына Франция турат. Борбордук коргоочулары Англия, Италия. Жарым коргонууда мына Америкалык оюнчу турат. Бул эме. Милан. Эмнеден улам? Бул вратари француз жанагы, эгерки беле. Меня. Тетиги Мырза. защитниктери бүт эле француздар. Ляу, Марата. Кошуласыз. Ошол эле. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Бул кайсыл команда? Жооп биргеликте көрөлү. Туура жооп бул Милан клубу болчу. Марата кеткенге чейин түзүлгөн бул суроо. Марата жакында эле Мен ошондон адашып. Түркияга кетип калган. Эсеп 2-0, кийинки 3-сүрөт. 3-суроого назарыңыздарды бурабыз. Бул эме. Бул Астон Вилла экен. Эмнеден улам? Просто бул аргентинец вратардан эле Астон Вилла деп басып койдум да. Бек мырза. Вариант Варианттар бар. бүт эле англиялыктар ойнойт го. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Ортодо бельгиялык Юрий Тилеманс турат. Алдыда Оли Уоткинс, ямайкалык Леон Бейли. Астон Вратарь Вилла. жардам берип кетти да. Мартинестин эмесин. Эсеп 3-0. 4-чү сүрөт. Итальянецтерби? Эмеби? Интерби? Неден улам? Мартинес, Чалханогу. Сизде вариант барбы, Мирбек? Жок, бул эме. Жок, Лаутаро Мартинес центральный да. Бул Ювентус Влахович экен тетиги. Бул Кенан Юлдуз экен. Ювентус бул. Анда туура жооп өтөлү. Ювентус же Интер? Кайсы клуб туура? Бул Ювентус болчу. Кенан Йылдыз, Влахович, Ника Гонсалес. Эсеп 4-0, 5-чи сүрөт, 5-чи суроо. Булчу кайсы клуб? Могу эме. Интер экен, ушул Интер экен. Эмнеден улам? Эме турат. Мартинес жакта жүрөт да. Лаутаро Мартинес жакта жүрөт. Интер. Башка вариант жок. Интер. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Бул жакта аргентиналык оюнчулар өтө көп. Атлетико Бул турбайбы? Атлетико Мадрид, Ян Облак, Лаутаро Мартинес жана Антуан Гризман. Альварести алмаш пробок. Акыркы 6-чы сүрөт, 6-чы суроого назарыңыздарды бурабыз. Бул кайсы клуб? Тетиги швед вратарь. Швейцариялык дарвазачы. Алдыда мына германиялык оюнчулар көп. Дортмунд экен бул. Ой, жок, Байер Кобель турат да. Байер го. Баскычты басып жооп беребиз. Кайсы клуб? Алжир өлкөсүнүн оюнчусу бар экен, сол канатта, оң канатта. Норвегиялык. Туура эле экен бул эме. Байер Ливеркузен экен. Ошол эле эме? Бек мырза. Ошол эле. Байер, Оюм ошол эле. Ливеркузенге. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Байердин дарвазачысы ал Градецкий, финляндиялык, а бул болсо Боруссия Дортмунд. Ой, бул. Кобель. Ортодо бул Серу Гирайси болчу. Жана бул раунд ошон менен жыйынтыкталды. 4-0 эсебинде Мирбек мырза жеңишке жетти. Жалпы эсеп 3-3 жана биз чечүүчү 7-чи раундга келдик. Эми 7-чи раунд өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды өзүңүздөр чечесиздер. Бул раунд мындай. Кызыктуу. Экөөңүздөр бирден клуб айтасыздар.
мисалы Реал же Барселона деп айтсаңыздар, бир убакытта айтышыңыздар керек да, ойлонбой. Анан ошол эки клубта тең ойноп кеткен бир оюнчунун ким биринчи айтса, ошол тарап утат. Так, Мисалы- футбольный клуб экөөсү чогуу айтабыз. Чогуу айтабыз, анан ошол эки клубта тең ойногон бир оюнчуну айтышыңыздар керек. Мисалы Мирбек мырза Реал, сиз Барселона деп айтасыздар, анан ушул эки клубта ким ойноп кеткен? Мисалы Луиш Фиго деген сыяктуу. биринчи ким айтса, ошого упай кете берет. 10 жолу ойнойбуз. Кандай бул? Мисалы клубду айтасыз да, сиз Реал дедиңиз, мен Барса дедим. Эки клуб айтылдыбы? Ошол эки жакта тең ойноп кеткен бир оюнчуну табышыбыз керек. Эки жакта тең ойноп кеткенби? Ооба. Тиги клубка да, бул клубка да. Бул жакта Фигу, өзүңүздөр азыр сүйлөшмөй жок, бирок топ клубтарды айтыңыздар керек, көзүңүздөргө жеңил болуш үчүн. Ким биринчи 5 упай топтосо, эки жакта тең ойноп кеткен бирөөнү айтышыбыз керек экен да. Ким биринчи 5 упай топтосо, ошол тарап бул раундтун жеңүүчүсү болот, жалпы оюндун жеңүүчүсү болот. Мына бул жакта мен суроо бербейм, өзүңүздөр чечесиздер, ким утат. Реал Барса дедик азыр, например. Фигу эске алынбайт. Адам башканы айтабыз. Даярсыздарбы? Мен 1-2-3 дегенде клуб айтат экенбиз. аттарын айтасыздар. Попадать этиш кыйын го. Ошол жаман экен да. Даярбыз, Кеттик. 1-2-3. Барса. Атлетико, Гризман. Ушундайбы? Ушундай. Мен айтып туруп, ура берет экен мындай. Ошон үчүн бирдей бир убакытта айтыш керек да. Бүтүп атпайсызбы, андай болбойт экен. Чогуу айтыш Жок, керек. анда эске албайбыз. Эске албайт. Кайра. Бир убакытта айтабыз, 1-2-3 дегенди айта алам. 1-2-3. Милан. Кой тур, мен что-то эметип кармалып. Алдын ала бир клуб жаттап туруңуздар, 3 дегенде айта тургандай. Ичибизден, Ичибизден. Бир клуб каттыңыздар, 1-2-3. Интер. Атлетико. Интер Атлетико ойногон бир оюнчу. Вообще, баш каткалап экен да ушундай момент. Интерде дагы Атлетикодо ойноп кеткен оюнчу барбы негизи? Негизи барбы? Туура эмес айттык окшойт азыр что-то. Же табыш кыйын болот. Неге серияга кетип калдыңыз? Интер Атлетико. Мен да эсимде жок, бирок болсо керек негизи. Эстеп көрүш керек. Интерде да ойногон, Атлетикодо да ойногон. Ким бар? Интерде да ойногон, Атлетикодо да ойногон. Вариант жок болот, кийинки өтө берели анда. Жок, эмес экен. Кийинки өтө берели. жок, кой тур, эсти ичимден Топ клубтарды, даярсыздар, 1-2-3. Арсенал. Арсенал Эмио. Арсеналда да ойногон, Эмиодо да ойногон. Көп Санчес. Джейдон Санчес берге да? Алекс Санчес. Бир ойын мына 5 упайга чейин. Ким биринчи 5 упай алса? Так, кой тур азыр ичимден. Даярданыңыздар. Кеттик. Даярсызбы, Бек мырза? Давай. 1-2-3. Реал. Ливерпуль и Реал. Хаби Алонсо. Хаби Алонсо. Эсеп 1-1. Красавчик. Эсеп 1-1. Даярсыздарбы? Кой тур азыр ичимден кайталап алайын. Так. Кеттик. 1-2-3. ПСЖ. Тоттенхэм ПСЖ. Блин, ловушка. Негизи бар беле ошондой ойногон? Тоттенхэм ПСЖ. Дели Али ойноду беле? ПСЖ. Жок экен биякта. Ойлонуп көрүңүздөр. Тоттенхэм ПСЖ. ПСЖ эмеден Тоттенхэмден кайра кетти Дели Али. Дели Али вообще немесин жыйынтыктап таштаган азыр. Жок, ойнойт да. Анар Түркияга кетсе керек. Эмеде ойногон эмес. Жок, эмеде келбеди кайра. Комого келди, Комо. Комого келди, Италияга келди. Эмеде ойногон эмес бирок. Эсеп 1-1 кеттик, анда кийинки клубтарды айтабыз. Даярсыздарбы? 1-2-3. Милан. ПСЖ Милан. Так. Рамос. Донарума. Да жок. Рамос. Донарума. Экөө тең болуп калды, Кетерсиң бир-бирден упай бере. Бери 1-1ден эсеп 2-2. Донарума дагы, Рамос дагы ойногон. Так. Ойлондуңбу? Кетер чылады. 1-2-3. Ювентус. Барса. Ювентус Барселона. Даниэл Вес. Даниэл ойногон, эсеп базар. 3-2. Красавчик. Кийинки. Даярсыздарбы? Так, азыр ичимден кайталап алайын. Адашып кетип атам ато. 1-2-3. Челси. Сити Челси. Эме, Кай Хаверц беле? Жок. Ситиде ойногон эмес. Эме, Ковачич. Экөндө деп. Ковач. Эсеп 3-3. 5 упайга чейин жакындап келатабыз.
Так, азыр ичинден кайталап алайын. Так, Германия жака берип койгон болчу, кеттик. 1, 2, 3. Бавария. Дортмунд, Бавария, Дортмунд. Оңой. Левандовский. Левандовский. 4-3. Бек мырза бир кадам калды жеңишке. Так, азыр. Кайка келет. Топ. Даярсыздарбы? Кеттик. 1, 2, 3. Интер. Милан, Интер. Эме Чалханоглу. Чалханоглу. Эсеп Красавчик. 5-3. Бек мырзаны куттуктайбыз. Мына 7-чи раунд. Мына ачык айтканда эч кимге тарткан жокмун. Ар бир катышуучу өздөрү чечти. 5 жалпы эсеп 4-3. 4-3. Бек мырзаны жеңиш менен куттуктайбыз. Жарым финалга Лаушка жакшы болду. Мирбек мырзаны албетте жакшы оюн куруп бергендиги үчүн куттуктайбыз. Подаркан бербейм кетем десең. Ар бир раундда утулуп келе жатып эсепти теңеп кетти. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул программаны колдоп жаткан Элим Авто компаниясына ыраазычылык айтабыз. Бүгүн дагы биздин катышуучуларга өздөрүнүн белектерин камдап койгон, анда эмесе катышуучуларга берип койголу. Бул албетте футбол топтору. Бизден да белек бар сизге. Атайын өткөндө бир передачадан Бектин сизге белек берген көрүп алып, анан Бек келет десеңиз, бул келет экен деп, бул да бир белек көтөрө келбесин деп, мен да уят болбойн деп, мына өзүбүздүн биздин магазиндин атынан сизге жакшы чехол, мындай кыргыздын эмелери бар, анан жакшы защитный стекло. Анан жеке лично өзүңүз келсеңиз, сизге любой бир 2 жылдык сервистик обслуживание бекер болот. Любой маселе менен телефон алсаңыз деле келе беребиз сизге. Эме Мирбек мырзаны куттуктап коелучу, жакында кызды болду. Жакында эле. Кызды болдум да кичине кеч келип калдым да. Эми оюн тууралуу бир аз суроолор кандай экен Мирбек мырза? Эмне жетишпей калды? Оюн тууралуу негизи эми өзүбүздүн эле буга чейинки алган билимибизди сынадык. Болгон акыркы эме бул эми тагдырга байланыштуу болду. Эми өзүбүз айттык да, жеке өзүбүздүн мындай мен айткан эч ким тарымай жок дегендейчи. Мен айткан бул айткан эмени эле бул таап кетти. Өзүнүн мындайча айтканда акылдуулугу менен жеңип кетти. Сонун болду оюн. Башка ага чейинки раундда суроолор кандай болду деп ойлойсуз? Жакшы болду. Мындай суроо жооп, мындай өткөндө мага эме деле айтып атат. Бек Исраилович. Ушунча жылдан бери алган знаниямды бир жерден көрсөтүшүм керек да, демек ушул жерден көрсөтүшүм керек экен дегендей. Бекер албаптырмын бул нерсени көрсө, ушундай ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар экен да, тагдыры бар экен да. Бир жерден айтып атат, бир жактан пайдасы тийип атат деп. Бек мырза. Негизи оюн жакшы болду, кызыктуу болду. Жаңы оюндар, кызыктуу суроолор. Бек мырза айткандай, негизи биз экранды карап ушундай эмеге жакыныраак экенбиз да. Суроо жоопко мен анча эмете албадым. Мындай көрүп, жана эмелерди угадать эткенге жакыныраак экенмин да. Бек өзү айткандай, бул байкем катуу кызыгат да дегендей. Жок, негизи эле ушундай да. Ошо айтман, эгерде 5 жыл мурунку футбол болсо, балким кичине мындай өзүм эме отурмакмын да. Уверенныйраак болчу, чогорусу айтканда. Анан азыркы актуалдуу футболдо эми Мирбек мырза кыйыныраак, көбүрөөк актуалдуу билет. Негизи эле оюн жалпы кызыктуу болду. Жакшы таймаш болду. Жакшы таймаш болду. Эми бул Барсанын баласы, буга мен ийгилик каалайм, эми Кудай буйрса утсын алдыда. Бирок калган жеңүүчүлөр деле Барса болуш керек, менимче.